жылдын 7 августунда Кой Таш айылында окуялар боюнча жалпы 8 факты боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде массалык баш аламандык боюнча 1 жазык иши, киши өлтүрүү боюнча 1 жазык иши, барымта калуу боюнча 1 жазык иши, ээн баштык боюнча 1 жазык иши, киши өлтүрүүгө аракеттенүү боюнча 4 жазык иши катталган. 2019 жылдын 8 августунда башкы прокуратура тарабынан тергөөнүн амалдарын жүргүзүү үчүн атайын тажрыйбалуу тергөөчүлөрдөн ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн. Кылмыштын тергөөсү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Бүгүнкү күндө 6 кызматкерди барымтага алуу жана массалык башаламандыкты уюштургандыгы үчүн Ниязовго, Исмаиловго, Кылычевго, Жамгырчиевге, Шаменовго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 264-беренесинин 1, 2, 3 бөлүмдөрү массалык башаламандык жана 244-беренесинин 2 бөлүмүнүн 1, 2, 3 пункттары, 4 пункттары, 3 бөлүмү барымтага алуу менен кылмышка шектүү жөнүндө кабарлама берилип, сот тарабынан 2019 жылдын 8 октябрына чейин СИЗО 1 мекемесине камакка алынышкан. Ошондой эле бүгүн мына 2019 жылдын 13 августунда Атамбаевга карата куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык баш аламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди. Ошо менен бирге дагы айтып коюшум керек. 7 август, 8 августта козголгон Атамбаевдин тегерегинде козголгон кылмыш иштер президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековичтин түздөн түз өзүнүн контролуна алынган. Ар бир кылмыш иш боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алуусун талап кылды. Эч кандай бирөөнүн бир кызыкчылыгы же бир өч алуу максатында бирөөнү кылмыштык куугунтукка тартууга жол берилбестиги боюнча катуу талап койду.